ар дайым балдарын жана өздөрүнүн өмүрү бижактын изинде жашайт. Качан гана бийлик өзү ошол жердин, ошол күйгөн Байбалаевтай адамдарын ошол жерге коймоюнча, ошол жердеги бийликтин бутактарына ыйгарым укук бериш керек. Алар түнбү күнбү Жеңиш Ыразакович сиз качан келесиз деп душмандарды карап отура албайт. Биз бири-бирибизге күйбөгөндүктөн бир уйдун мүйүзүнө урса уйчалык жок болуп калдык кыргыздар. Өлө берсин ошол жакта тажик менен биз өгөй баладайбыз. Дайым айтып келем. Өгөй баладай мамиле кылгандыгынын залакасында ошо Жеңиш Ыразаковго койгон чечкинсиз кадрлардын залакасы ошол жердеги элди кол кылды, кор кылды. Жеңиш Ыразаковдун өзү аким болуп, губернатор болуп турганда маңдайынан атканда кыла албаган Жеңиш Ыразаков бүгүн кыла алабы? Эмне үчүн биз өзүбүздүн өлкөдө өзүбүз кул болуп жашашыбыз керек? Бүгүнөн баштап талап кылам. Чече албаса, жергиликтүү бийликке берсин. Ошол жерде кыйын акимдер иштеп атат, кыйын айыл өкмөттөр иштеп атат. Аларга полномочия жок. Алар бардыгы ушул Жеңиш Ыразаковду, бардыгы өкмөттү тиктеп отурат. Өкмөттүн кылганы бул.